Assalamu алейкум жамаат. Урматтуу кыргыз элим. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Тынч аман отурасыздарбы? Бул видео обзор бардыгыбызга тиешелүү обзор бул. Мен айта кетчү нерсе, азыр биздин Армения акбажы боюнча документтерибизди тапшыргандарды тапшырып алып атпайбызбы? Ошол нерсенин негизи биздин мындай документтердин документтеги номери менен кузовдун номери туура эмес чыгып калып атат туугандар. Ошол нерсеге ар бириңер өзүңөрдүн колуңарда мүлктөрүңөрдүн, машинаңардын документини мындай ксерокопия кылдырып, паспортуңарды ксерокопия кылдырып, анан кийин кузовда номерди мынтип жазасыздар. Кээ машиналардын мындай жеринде болот, кээ бирөөлөрүндө мындай жерлеринде болот да. Кузов номер деген бар. Ошонусуну каждый буквасын, каждый минута немелерди, цифраларын калтырбай жазып, ушинтип бериңиздер. Бардыгыңыздарга тиешелүү ушул туугандар. Ошол айта кетчү нерсе, бунун бизге пайдасы тийсе тиет, зыяны тийбейт. Себеби ушунун негизинде текшерилет ар бирибиздин машинабыз. Ар бирибиздин текшерилгенден кийин ошонун негизинде биз оформленияга барабыз. Кыргызстан боюнча бир эле закон, бир эле нерсе болот ушул нерсечи. Ошол нерсени да сүйлөп койдум. Ой, мындай 25 000 кишинин документин чогултуп, анан ошол чогулткан документибиз аркылуу дагы бизге рейд токтогонго жардам болот экен да. Бул неме болуп атат. Ошондой документти чогултуп, ошол документ менен тияка өткөрөбүз да, үйдү жака. Ошол документ керек болуп атат азыркы маалда. Ошол документти канча бат чогултсак, ошонча рейд бат токточудай болуп атат да. Если ал документти чогулта албай калсак, баарыбыз эле кайдыгер карап отура берсек, эртеңки күнү дагы 6 ай уланса, 6 ай машинасыздар үйүңүздөрдө турат да. Ошону биз бир 3 күн деп сурап коюп атабыз, амалбай. 3 күнүн ичинде ошо жети областта канча машина болсо, ошонун баарын документтерин чогултуп, бияка өткөрүп берейин деп атабыз. Анан бунун жардамы оформленияга келгенде да мондой болуп калышы мүмкүн да. Оформление келип, окошкага келип туруп, оформление кылайын деп атканда, сенин машинаң мындай экен, сеникин да 1 ай текшериш керек. Сенин машинаң мындай экен, сеникин да 2 ай текшериш керек дегендей болбош үчүн ошол кагазда өзүбүз эле машинабызда катып жата бербей, баарын жазып, кагазга дайындап, бияка өткөрүп, процесс жүргөнгө канча жардам беришибиз керек болуп атат да. Процесске жардам кылышыбыз керек болот, биякта отура бербей. Ошону ушунча эртелетип толтуруп берип коюңуздар. Ошол туугандар, бул официальный кабар бул. Как они есть кабар, ушул нерсени кайдыгер карабагыла. Кошунаң, тууганың, урук, тууган, дос, жар бардыгына таркатып, айтып деп, ушундай болот экен, ушундай кылып берели. Чтобы эртеңки күнү биз моменти келгенде, ай ошондой кылып калбаппыз деген немеде калбагыла туугандар. Бул ушул нерсеге серьезныйраак карап бериңиздер, ушул нерсени чогултуп бериңиздер. Биз 3 күн убакыт алганбыз, 3 күн ичинде буюрса элден ушул нерсени чогултуп беребиз деп. Ушул биздин акыркы шаг, ушул шаг. Ушул рейд токтотуп, станкадагы машиналарды кайтарып алып, ушу минип, кайра бурдагы жашообузга өтүш үчүн ушул биздин акыркы шаг, акыркы күч дегендейчи. Ушул нерсени кайдыгер карабастан общий чогултуп бериңиздер туугандар. Силерден бир сураныч, биздин кыргыз кичине кенебес калкпыз, ошону кенебестикке салбай ушул нерсени кылып бериңиздер.